Бул мобилдик клиниканын тарыхы боюнча кыскача токтоло кетейин. Бул макулдашуу 2014-жылы эле кол коюлуп бизге берген экен. Бул жерде бүт бар оборудование. Моякты ачылат экен. Бири-бири менен бириктирилет. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу журналисттер, урматтуу катышуучулар, урматтуу Ян Каралсен мырза. Биринчиден мен жеке өзүмдүн атымдан жана жалпы кыргызстандыктардын атынан Ислам өнүктүрүү банкына, анын ичинен Файл Хайыр фондуна ушул мобилдик клиниканы бизге жөнөтүп, бекер берип, биздин элибизди 5 жыл бою бекер дарылап бергиле, дарылагыла деп ошонун каражатын бөлүп бергендиги үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул мобилдик клиниканын тарыхы боюнча кыскача токтоло кетейин. Бул макулдашуу 2014-жылы эле кол коюлуп бизге берген экен. This mobile clinic was already signed to be given in 2014. Андан бери 7 жыл өтсө дагы канча өкмөт алмашты, канча министрлер алмашты, бирок бирөө дагы көңүл буруп ушуну алып келип алалы деп көңүл бурган эмес экен. Октябрь айына биз бийликке келгенден кийин министр менен кеңешип эмне үчүн бул бизге жардам берип атса, бекер берип атса, 5 жыл бою элибизди бекер дарылап, дарысын дагы, текшерүүсүн дагы бекер кылып атса, ушул жерде иштеген медицина кызматкерлеринин эмгек акысын дагы 5 жыл бою бекер төлөп берип атса, эмне үчүн биз муну колдонбойбуз деп министр экөөбүз сүйлөшүп, министр 29-октябрда учуп барып, мына ушуну алдыга жылдырып алып келгендегиси ушунча убакытты эледи. Мына ушу октябрь окуясынан берки биринчи көрүп аткан эмгегибиздин үзүрү ушул. 6 айдан берки эмгегибиздин биринчи үзүрү ушул болсо, жакынкы араларда Кудай буйрса экинчи үзүрү болот. Андан кийин үчүнчү үзүрү болот. Ошентип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, Кудай буйрса кризистен чыгып кетебиз деп ишенип турам. Бул клиника келе жатканда биз тоолуу райондордон, алыскы ушу Бишкекке, Борборго жете албаган же областтын центрине жете албаган областтардан баштайлы дегенбиз. Биринчи Нарынды пландаштырдык элек, бирок бүгүн эртең Баткенге жиберели деп турабыз муну. Анткени нарындык туугандар туура түшүнөт болуш керек. Баткенде ушундай кырсык болуп кетти. Бүгүнкү күндө баткендиктерге бул аба менен суудай керек болуп турган клиника болуп турат. Бул клиника ар бир ай сайын башка областтарга көчүп турат. Ошол эле мезгилде ар бир областтын ушу алыскы, тоолуу, бийик тоолуу райондордо, айылдарда жашаган биздин жарандарды ташып келип өзүлөрү ооругандар. Эми айыл өкмөттөр менен байланышып турат. Координацияны Минздрав, губернатор, аким, айыл өкмөттөрү түзөт. Өзүлөрү ташып келип бекер текшерип, оорулуусу болсо оорулуу жерлерин дарылап, андан кийин иче турган дарыларында бекер берип, 5 жыл бою ушу бүтүндөй республиканы кыдыртып чыгабыз. 7 айда 7 областты бүтүп чыкса, 8 айда кайрадан Баткенге барат. Мына ушинтип 5 жыл бою бекер дарылай турган дарысын да бөлдү. Мынакей бензинине чейин берип атат. Ошондуктан мен дагы бир жолу араб боордошторубузга, туугандарыбызга, Файл Хайыр фондуна терең ыраазычылыгымды дагы бир жолу билдирип кетемин.